Кыргыз тили 2-класс мугалим Сапаркулова Чынара Жакыпбековна. Саламатсыңар балдар? Баарыңарга жагымдуу маанай тартуулайм. Бүгүнкү маанайыңар кандай балдар? Жакшыбы? Маанай жакшы болсо анда эң сонун болсо бүгүнкү сабакты баштайбыз. Бүгүнкү сабактын темасы менен таанышабыз балдар. Эмне кылды деген суроого жооп берген сөздөр боюнча бүгүн маалымат алабыз. Жалпы өткөндө эмне кылат деген эмне кылат деген кыймыл аракет, зат атышынын кыймыл аракети жөнүндө сүйлөшкөн болчук балдар. Эгер эсиңерде болсо. Анда эмесе бүгүнкү сабакта эмне кылды деген суроого жооп берген сөздөр кыймыл аракеттин кайсыл учурда болгондугун көрсөткөндүгүн байкайбыз. Анда бүгүнкү сабактын максаты менен таанышабыз балдар. Бүгүнкү сабактын максаты заттын кыймыл аракети мурда болуп өткөндүгүн билдирген сөздөрдү сүрөт аркылуу табабыз. Сүрөт аркылуу кыймыл аракет кайсыл учурда болуп жаткандыгын билишиңер керек. Эми бул жерде сабактын максатына көңүл бургула, заттын кыймыл аракети мурда болуп өткөндүгүн. Кыймыл аракет кайсыл учурда? Өткөндө биз кыймыл аракет болуп жаткан учурун, азыр болуп жаткандыгын белгилеген болчук. А буда болсо биз кыймыл аракеттин болуп өткөндүгү тууралуу маалымат алабыз балдар. Эмне кылды деген суроону бере алабыз. Эмне кылды деген суроону биз сүйлөм түзөбүзбү, сөз айкашын түзөбүзбү, же кандайдыр бир текстти жомок окуп атабызбы? Эмне кылды деген суроону берүү аркылуу жооп тапканга үйрөнөбүз. Андан кийин жомоктуу угуу менен сөз байлыгыбызды өстүрөбүз. Ар бир жомокту угуп атканда мен дайыма айтып кеттим, ар бир жомокту угуп жатканда биз эмне кылышыбыз керек? Ал жомоктун тарбиялык маанисине көңүл бурушубуз керек. Анда эмесе эмне кылды деген суроого биз сүйлөп жаткан учурдан мурда болуп өткөн кыймыл аракетти билдирген сөздөр жооп берет. Мен жана сабактын максатын тааныштырып атканда айттым, балдар. Кыймыл аракет 3 түрдө болушу мүмкүн. Азыр болуп жаткандыгы, болуп өткөндүгү жана мурда болуп өткөн кыймыл аракеттер болот. Ошол себептен ар бирин эмне кылат, эмне кылды, эмне кылган деген суроолорду дагы беребиз. Бүгүн биз эмне кылды деген суроону тегерегинде гана иш алып барабыз балдар. Аны эмесе сабакка кунт коюп көңүл бурабыз. Карагыла. Биз бул жерден кимди көрүп жатабыз? Зат атоштун ким деген суроосун берсек, сөз түрү заттын атын биле алабыз балдар. Ким? Бала. Эмне? Бу да зат атош, жансыз зат болгондуктан биз буга эмне деген суроо беребиз дагы. Эмне? Топ. Эми суроону бергилет. Бергенге аракет кылгыла балдар, иштептериңерге жазып алдыңар болуш керек деп ойлойм. Кыймыл аракеттин, заттын кыймыл аракетин билгизген кайсы суроону берип атабыз биз? Эмне кылды деген суроону берип жатабыз балдар. Кана, ким экендигин билдиги, бул бала экен балдар. Ким? Бала. Балким Асан болушу мүмкүн, Үсөн болушу мүмкүн, балким Ислам болушу мүмкүн. Ким? Биз бала деп гана койдук. Эми карагыла балдар. Суроону түздүңөр болуш керек. Кимде ким түзгөн болсоңор азаматсыңар балдар. Эмне кылды? Мисалы, Асан эмне кылды? Кана сүйлөм түзүп көрөйүчү. Асан эмне кылды? Кыймыл аракет эмне болуп жатат? Асан топту тепти. Асан азыркы учурда болгондугун көрсөтөт. Эмне кылды? Асан топту тепти. Кыймыл аракет мурда болуп өткөн жок, азыр болду. Асан эмне кылды? Жоксо бала эмне кылды? Топту тепти. Асан топту тепти. Сүрөт аркылуу оңой эле болуш керек, билет болушуңар керек деп ойлойм. Эгерде кааласаңар, иштептериңерге жазып отурсаңар болот балдар. Карагыла. Эгерде сумка, момундай жакшынакай сумкалар менен, бул ким? Кыз, апа болушу мүмкүн, эже болушу мүмкүн, кайдан келатканы көрүнүп турат балдар. Кандай суроо беребиз? Эмне? Ойлонобуз. Бүгүн башка суроо беребейбиз, бир гана эмне кылды деген суроо гана беребиз балдар. Эмне кылды? Сүйлөм түзүп көрөйүкчү балдар. Назик дүкөндөн буюм сатып алды. Назик эмне кылды? Суроону беребиз. Назик эмне кылды? Назик дүкөндөн буюм сатып алды. Азаматсыңар, иштептерге жазып отурабыз балдар.
Анан ары мынакей карагыла. Бийчи кызды көрүп атасың. Ким бийчи? Кандай суроо берсек болот балдар? Эмне кылды? Эмне кылды? Анел бий аянтчасында бийледи. Мына эмне кылды? Анел бий аянтчасында бийледи. Кыймыл аракеттин азыр болуп жаткандыгын көрсөттү балдар. Андан кийинки мынакей. Азыр кайсы мезгил балдар? Азыр бизде кыш мезгили. Кыш мезгилинде спорттун бир түрү, биз баардыгыбыз тоого барып лыжа тебебиз, коньки тебебиз, чана тебебиз. Мынакей мен лыжа спорттун түрүн алып көрсөтүп атам силерге. Суроо. Эмне кылды? Кайталайбыз, эгерде биз унутуп койгон болсок. Эмне кылды деген суроону кайталап отурабыз дагы. Эмне кылды? Асель лыжа тепти. Эмне кылды? Асель лыжа тепти. Мына суроону көңүл бургула. Эмне кылды? Асель лыжа тепти. Азаматсыңар балдар. Иштептерге жазабыз. Бул жерде биз бир эле сүрөт эмес, бир нече сүрөт көрүп турабыз. Бул эмне кылды? Жоксо эмне кылып жатат дебейбиз, эмне кылды? Ар бирине гана ат коёюк, мисалы, бул жерге Эрлан, Назик, Бакыт, Алтынай деп койсок, мынакей. Ар бирин өзүнчө иш кылып жатат, Эми буга суроону кетиребиз. Эмне кылды? Аман кийим үтүктөдү. Кийим үтүктөгөн баланы тапкыла балдар. Аман эмне кылды? Аман эмне кылды? Аман кийим үтүктөдү. Мынакей. Андан кийин табабыз балдар. Эмне кылды? Айнура чаңды сүрттү. Эмне кылды? Айнура чаңды сүрттү. Мынакей эмне кылды? Айнура чаңды сүрттү. Эмне кылды? Айгерим полду жууду. Айгерим полду жууду. Андан кийин эмне кылды? Айбек кир жууду. Мынакей балдар. Бардык эмне кыл деген суроого биз эмне сүйлөмдөр аркылуу жооп бере алдык. Андан ары балдар, бизге азыр кыш мезгили жылгы аяк деген жашнакай ыр берилген экен Асаналиевдин. Ошону мен силерге окуп берем. Кунткой булкуладагы эмне кылды деген суроого жооп берген ырсактар бар бекен. Ошону көңүл бурабыз. Жылгы аяк. Теби биз жылгы аяк, тамандар сыйгалак. Тентектер деген сип, теребел жылмаят. Жалгыздан экиден, чиркешип жетиден. Теби биз жылгы аяк, те бийик секеден. Бол деп шаштырып, жыгылса бат туруп, кайрадан тебебиз кайгысыз каткырып. Жылгы аяк жакшы оюн, жалпыга жакчы оюн, көңүлдү көтөргөн көк музу бак соонун. Кечки шам күйгөндө, асманда ай тийгенде, кыйылып кылчактап кетебиз үйлөргө дейт. Кана балдар? Бул жерден биринчи саптарына көңүл бурабыз. Тебебиз жылгы аяк, тамандар сыйгалак, тентектер деген сип, теребел жылмаят. Бул жерде эмне кылды деген суроого жооп берген ырсактары жок экен. Андан ары ырды көркөм окуганга үйрөнгүлө балдар. Жаттап алсаңар да болот. Кыш мезгилине тиешелүү ыр. Эми сүрөткө көңүл бургула. Сүрөттөн биз балдар эмне кылды деген суроого жооп берген сүйлөм түзүп көрөйүкчү. Эмне кылды? Эмне кылды? Балдар чана тебишти. Окей. Балдар чана тебишти. Эмне кылды? Ойноду. Эмне кылды? Карап турду. Балдар, жакшылап көңүл бургула. Биз сүрөт аркылуу дагы өз алдынча эмне кыла алдык? Эмне кылды деген суроону берүү менен биз эмне кыла алдык?
сүйлөм түзүү алдык азаматсыңар балдар. Кимде ким жазып, кимде эгер өз алдынча дагы сүйлөм түзгөн болсо азаматсыңар балдар. Так, эми окуя дейт. Окуя кайсыл жерде болуп атат? Каармандар окуя болгон жер. Окуя болгон жер бул тоо, тоонун ичинде, тоонун арасында болуп жатат, тоодо жосу чоң дөбөдө. Каармандар кимдер экен? Балдар, кыздар экен. Окуя эмне жөнүндө болуп жатат? Чана тепкен балдар жөнүндө болуп жатат балдар. Эми суроону бергенди билдик, сүрөт менен иштегенде үйрөнүшүбүз керек. Өзүңөр кааласаңар эгер кыш мезгили жөнүндө сүрөт тартып, ошол сүрөттөрүңөр аркылуу сүйлөсөңөр да болот. Ошол эле учурда эмне кылды деген кыймыл аракеттин, заттын кыймыл аракетин билдирген суроо берип, жооп таап кайра жазсаңар болот. Кыш мезгилинде аябагандай көптөгөн сүрөттөр тартсак болот, балдар. Силер дагы ушул балдар сыяктуу сүрөттөр тартып, өзүңөр сүйлөм түзсөңөр эң жакшы болот, балдар. Анда эмесе, балдар, бүгүн биз мен силерге өнөрлүү бала деген жумокту окугум келип жатат. Бул жерден өнөрлүү бала жөнүндө окуйбуз дагы, сөзсүз түрдө эмне жөнүндө экенин кунт коюп укканга аракет жасайбыз, балдар. Андан тышкары кыймыл аракетти билдирген сөздөр бар бекен, заттын кыймыл аракетин билдирген. Ошого да көңүл бурабыз. Өнөрлүү бала сүрөттө көрүп турасыңар, балдар. Мынакей. Көңүл бургула, балдар. Өнөрлүү бала. Илгери өткөн заманда бир хан болуптур. Ал хандын жалгыз кызы бар экен. Ал сулуу десе сулуу, акылдуу десе акылдуу болуптур. Күндөрдүн биринде хандын 4 тулпарын багып жүргөн Абышканын жалгыз баласы хандын жалгыз кызына ашык болот да: "Ата, сен мага хандын кызын алып бер" деп атасына айтат. "Иттин гана баласы" деп Абышка баласын ачуусу келет. "Мен киммин? Кепим бул болсо, сенин кепиң алдагы болсо, хан кантип бизге кызын берет" дейт. Бирок балага болбой атасын кыйнай берет. Абышка болсо баласын ачууланып, канча айтса да тиги укпайт. Бир күнү хан эшиктин алдында ары бери басып жүрүп, Абышканын баласына ачууланып жатканын угуп, Абышканы өзүнө чакырып алып: "Сен балаңды эмнеге эле тилдеп жатасың?" деп сурайт. Абышка коркуп, сөз эмнеден болгонун айтпайт. Ага болобу? Хан Абышканы коркутуп жатып себебин айттырып алат. "Андай болсо" дейт хан, "сенин балаң мага күн түн дебей күйүп турган алтын чырак таап келип берсин. Андан кийин мен кызымды беремин" дейт. Абышка үйүнө келет да баласынын хандын тапшырмасын айтат. Бала макул болуп, алтын чыракты издегени жол тартат. Бала чыракты издеп бир нече ай жол басат. Бир күнү түш ченде ээн талаада чарчап келип уктап кетет. Бир убакта чоочу койгон кетип, ылдый жагын караса, кумдан оргуштап кичинекей булактын агып жатканын көрөт. Бала тура калып, калпагы менен булактын суун башка жака төгүп жатып, булакты суултот. Андан кийин булактын түбүнөн караса, түбүндө алтын чырак турат. Бала түшүп барып алтын чыракты алат да, кайра бир нече ай жол басып келип атасынын алтын чыракты ханга берип жиберет. Хан алтын чыракты күн түн дебей күйүп турганына ишенет да Абышкага: "Эми балаң, элимде жок, жеримде жок өнөр үйрөнүп келсин" дейт. Абышка хандын тапшырмасын айтып келди эле, бала угаар менен өнөр издеп жол тартат. Ал нечен шаарды кыдырып, өз элинде жок өнөр таппайт. Ошентип бир топ жылды өткөрөт. Чарчап, чалыгып, аябай арып, ачып да бүтөт. Кайра үйүнө келүүгө мүмкүндүк болбогондуктан бир жарды кемпирдин отун суусуна каралашып оокат кылып жүрөт. Балдар, эми бир жолу бул жомок боюнча мен силерге эмне кылып берейин, балдар. Жалпы биз жомок өнөрлүү бала дейт. Биз жомоктун аягына чыга элекпиз, балдар.
Эми жалпы мен силерге бышыктоо суроосун берейин. Бул жомок боюнча силер эмнени түшүндүңөр? Өнөрлүү бала дейт. Биринчи абзацка көңүл бургула балдар. Биринчи абзац жомок эмне жөнүндө башталды? Бир хандын кол алдында атасы менен баласы хандын кол алдында иштеген экен, Анан ал бала эмне болгон экен балдар, кана? Ал бала хандын эмнесине болуп калат экен, кызына ашык болуп калат экен. Хандын кызы кандай болгон экен? Аябагандай сулуу, акылдуу, эстүү кыз болгон экен, Азаматсыңар. Анан бала хандын кызына ашык болуп калып эмне дейт? Балдар, Азамат ал айтат, мен хандын кызына ашык болуп калдым, ошол кызды мен аламын дейт. Атасы баласына эмне дейт? Баласы атасына аябагандай ачууланат дагы, аябай урушат, сен экөөбүз хандын кол алдында иштесек, хан бизге кызын кантип бермегиле? Каяктагы жок нерсени айтпагының деп баласын урушуп атканда, аны ким угуп калат? Хан угуп калат да, эгерде сен балаң ушунчалык эле менин кызыма ашык болсо дейт, анда эмне кылып бер дейт? Мага күнү түнү өчпөгөн алтын чыракты алып келсин дейт, Анан ошо баланы ошол шартымды аткарса мен анда кызымды беремин дейт. Ошентип бала эмне кылып кетет? Алтын чыракты издеп кетет. Анан бала табабы ал чыракты, балдар? Мынакей. Бала бир нече ай жол басат экен, ошондо бир ай эмес, бир нече ай жол издеп жүрүп, анан ал чыракты табат экен. Ал чыракты кантип табат? Булактын көзүнөн таап алат, Анан аны таап келип бергенден кийин кайра хан эмне дейт? Балаң мага дейт, элде жок өнөрдү эмне кылып келсин дейт? Үйрөнүп келсин дейт. Ошондо гана мен кызымды сага беремин дейт, балдар. Анан эмне кылат бала? Бала канча деген нечен шаарларды кыдырат, нечен деген жылдар өтөт. Бирок өз элинде жок өнөр таппайт. Ошентип ал эмне болуп калат? Чарчайт, аябай арыктайт, аябай жүдөйт, кайра үйүнө келүүгө болбойт. Анткени ал хандын буйругун аткарыш керек. Анан ал бир жарды кемпирдин үйүндө эмне болуп калат экен? Отун суусуна карабашып ошол жерде жашап алат экен, балдар. Эми балдар, силерге мен дагы бир жолу айтып бердим, эми өзүңөр суроолорго жооп издегенге аракет жасагыла. Кунт коюп уксаңар бат эле жолун табасыңар. Хандын канча кызы болгон экен? Кана, биринчи суроого жооп таап көрөйүкчү. Хандын канча кызы болгон экен? Азаматсыңар, кимде ким тапкан болсо, хандын жалгыз бир кызы болгон. Ал кандай кыз эле, балдар? Хандын кызы акылдуу болгон. Ошол учурда өтө аябагандай сулуу кыз болгон. Экинчи, өнөрлүү бала кимдин кызына ашык болуп калды? Кана, балдар, өнөрлүү бала кимдин кызына ашык болуп калды? Бала, өнөрлүү бала хандын кызына ашык болуп калды. Хан балага кызын алыш үчүн кандай тапшырмаларды берди? Кана, тапшырмаларды эстейбиз. 2 тапшырманы берген, Биринчи тапшырманы эмне кылып аткарып келди бала? Бир нече ай жол жүрүп эле хан эмне дедили? Күнү түнү күйүп турган чыракты таап келсин деген, Бала таптыбы? Бала эмненин оозунан тапты? Булактын көзүн тазалап жатып, ошол жактан күнү түнү күйүп турган алтын чыракты таап келди. Кайра хан эмне кылды? Балага элде жок өнөрдү таап келсе, анан кызымды берем деп экинчи шартын дагы койду. Ошентип элде жок өнөрдү издеп бала эмне алиге чейин өзүнүн жакшы көргөн хандын кызына эмне кыла алды? Бара албай жатат. Андан аркысы кызык болсо, балдар, өзүңөр дагы окуп койсоңор болот. Бардык суроолорго жооп бергендер Азаматсыңар, балдар. Анда эмесе, балдар, убактыбыз келип жетти, үйгө тапшырмалабыз. Эмне кылды деген суроого жооп берген сөздөрдү жазабыз. Ар бириңер сүрөт тартып дагы жазсаңар болот, сүйлөнүп түзсөңөр болот. Анткени бул боюнча биз көп эле сүрөттөр менен иштедик, балдар. Сүрөт тартып, же болбосо өз алдыңарча эмне кылып берсеңер болот? Сөздөрдү жазсаңар болот. Эмне кылды деген суроону билесиңер, заттын кыймыл аракетин билгизет. Ошону менен балдар, сак саламатта калгыла, көрүшкөнчө
сак саламатта болгула.